СДПК партиясынын курамынан бир топ депутаттар өзүнүн арызын жазып мүчөлүктөн чыгып кетишти. Алар азыркы жана мурунку депутаттар Иса Өмүркулов, Эльвира Сурабалдиева, Кожобек Рыспаев жана Анарбек Калматов Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыгуу тууралуу арызын жазышты. Бул тууралуу СДПКнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады. Депутаттардын төраганын милдетин аткаруучу Анвар Артыковдун атына жазган арыздары СДПКны катчылыгына келип түштү. Бул СДПК фракциясынын лидери, партиянын расмий жетекчиси Анвар Артыков экенин мойнуна алат дегендик. Эскерте кетсек, Иса Өмүркулов менен Кожобек Рыспаев аталган партиянын катарынан 2018-жылы эле чыгарылган. Ал эми Эльвира Сурабалдиева менен Анарбек Калматовдун арызы партиянын саясий кеңешинде каралды, деп билдирди Жолдубаева. Булак аргумент чекиткейжи. Мелис Аспеков: партия деген бале, партиялык шайлоо менен келген олигархтар, бандиттик кландар бизди туңгуюкка алып келди. Ушундай сапатсыз, бирок акчасы бар адамдар эл өкүлү болуп дагы да келгени турат. Бир райондон 5ке чейин депутат чогулуп калып жатат. Ал эми башка райондон бир дагы эл өкүлү жок. Тең салмактуулук кайда? Мындай система бизге болбойт. Реформанын Р деген тамгасы дагы болбойт. Биз таптакыр талкууланып бүткүчө тез арада бир мандаттуу шайлоого кайтып келишибиз зарыл. Бир райондун эли билет ким иштеп прогресс алып келерин. Ошондуктан татыктуусу утуп келет. Ал эми бүгүнкү күндө такыр аты чыкпаган, бирок акчасы барлар пайда болуп парламентке келип жатат. Алар 100 миңден миллион долларга чейин берген адамдар. Биринчиден өзүнүн бергенин кайтарам деп аракет кылат. Ал эми элдин көйгөйлөрү экинчи орунда турат. Эмнеге биз ушундайды билип, түшүнүп, макул болуп жол берип отурабыз? Же биз таптакыр маңкуртка айландыкпы? Биздин ата-бабалар ушундай болгула деп биз үчүн кан төккөн беле? Ушул чынчыл Дооронбек Садырбаев агамдын сүрөтүн көрсөм, ал бизге мурас катары, насаат катары: ай балдарым, бир мандаттуу система менен шайлоо өткөрүлсүн деп айткандай элестедим. Жылдызкан Жолдошева: мен Мекенчил партиясынан жогорку кеңешке талапкермин. Мени Ташиев жана Жапаров чакырышты. Экс-парламентарийдин айтымында каршылаштар аны социалдык тармактарда кемсинтүүгө аракет кылып жатышат. 5-чакырылыштагы жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдызкан Жолдошева кайрадан парламенттик орун үчүн ат салышууга ниеттенип, Мекенчил партиясынан ат салышат. Бул тууралуу ал Вести чекиткейжиге билдирди. Жолдошеванын айтымында ал 10 жыл мурун Мекенчил партиясына кызыгып баштаган. Саясий бирикменин мүчөлүгүнө расмий чакыруу 3 ай мурун алынган. Партияга мени Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев чакырышкан, деп түшүндүрдү экс-депутат. Мен баш тарткан жокмун, анткени биздин көз карашыбыз бир, максатыбыз бир. Кечээ Мекенчил партиясынын курултайы болуп, анда биз талапкерлердин тизмесин бекиттик жана аны өткөрүп бердик. Өткөн жылдан бери Жапаров мени ага кошулууну каалады, бирок расмий чакыруу 3 ай мурун келип түшкөн. Беспредел чекиткейжи Instagram аккаунтунда Жылдызкан Жолдошева кайрадан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин көрсөттү деген макала чыккандыгын түшүндүрө кетели. Көпчүлүк кабарчылар жаңылыктарга кескин жооп кайтарып, парламент жаштардан куралышы керек деп кошумчалады. Өз кезегинде Жолдошева мындай пикирлерди анын каршылаштары айтып жатат деп эсептейт. Менде чоң электорат бар, биз күчтүү саясатчыларбыз, деп кошумчалады Жолдошева. Бизде оппоненттер бар, алар албетте каалаганын жаза алышат. Бизде жетиштүү каршылык көрсөтө турган маданият жок. Айрым адамдар ыплас сөздөрдү колдонушат. Балким бул оппоненттердин жактоочулары же алар өзүлөрү жазышат. Биздин партияда улуу муундун 10-12% гана бар, калгандары жаш талапкерлер. Элдос Казыбеков, Булак Вести чекиткейжи. Элдар Абакиров: өз добушун саткан элге көңүл айтам, ал жамандык катары кайтат. Ата Мекен партиясынан шайлоого аттанган маектешибиз учурдагы саясат, шайлоо оюндары боюнча кеп козгоду. Алдыдагы парламенттик шайлоого карата ачык эле партия мүчөлөрүн караламай, шылдыңдоо сөздөрү, фейк аккаунттардын комментарийлери күч алды. Мунун себеби мурунку шайлоолордо интернет мынчалык колдонулчу эмес. Мурда ушак сөз менен таратылса, азыр жалган сөздөрдү интернет аркылуу таратып жатышат. Ошон үчүн элге да башкача таасир калтырып, баш айландырат. Бул жаман. Бирөө тууралуу дайыны жок эле тескери ушак таратсаң чоң күнөө. Саясат деп элге жалган маалыматтарды жаратуу жаман нерсе. Менимче ар ким кылган ишине жараша өз жазасын алат.
Азыр али үгүт иштери баштала элек. Эгер башталса, социалдык тармактарды кароо жүрөгү оорутчудай. Убакыт көрсөтөт, жеке адамдарга асылмай, партиялардын курамы тууралуу жалган материалдар жабырып жүрөт. Жакында БШКда бардык тизмелер бекитилет. Ошондо эле ким кай жака барды, баары бештен белгилүү болот. Ким кайсы партияда, алдыңкы тизмеде кимдер бар экенин эл өз көзү менен көрүп, ал партиялар шайлоону кандай ыкма менен жүргүзөөрүн сезет. Бирөө коркутуп үркүтөт, бирөө кызмат сунуштайт, бирөө алдайт, бирөө акча берет, бирөө элге чын жүрөктөн кызмат кылаарын айтат. Акыры эл өзү таразалап, колдогонун колдойт, сатылганы сатылат. Ошого жараша кийинки 5 жылда үзүрүн көрөт. Бул чакырылышта депутаттыкка кызыккандар айрыкча көбөйгөндөй. Өнүккөн өлкөлөрдө саясатка дайыны жок кызыга беришпейт. Саясатчы айлыкка жашаган киши. Бизде болсо кээ бир кыргыздар бай болсо депутат деген ат үчүн баргысы келет. Кээ бирлери өз бизнесин коргоп, чимкирик дегенде эле пластыкка айланат. Айрымдары жеп ичкени, айрымдары чындап элге кызмат кылгысы келип барат. Ошол кызмат кылган билимдүү, духу бар адамдар депутаттыкка көбүрөөк өтсө, Кыргызстандын өнүгүшүнө шарт түзүлөт эле. Андыктан кимдин кандай принциби бар, баары электен өтөт. Акчанын ролуна басым жасалат дегенге канча пайыз кошуласың? Биз деле региондорду кыдырып жүрөбүз. Интернетке роликтер чыгып жатат. Акча сунуштагандар көп эле болот. Өз добушун саткан элге көңүл айтат элем. Ал кайра эле өздөрүнүн бала чакасынын башына муш болот. Жакшылык эмес, жамандык катары кайтат. Ого бетер кедейликке батмай күч алат. Кудай сактасын. Жаңыларды сатып алган бийлик туура эмес иштерди кылып, коронавирус же башка ушуга окшогон кырсыктардан жакындары да жапа чегип калышы мүмкүн. Келечегин, өмүрүн, керек болсо Кыргызстандын эгемендигин сатып жатышат. Мен буларды саткын деп эле айтат элем. Башка сөз жок. Той болот, тойдун эртеси да болот дегендей утулуудан корккон жоксуңбу? Биздин жүрөк Кыргызстан үчүн согуп жатат. Кыргызстан үчүн жүрөгү соккон адамдар көбөймөйүнчө өлкөбүз оңолбойт. Ошон үчүн утсак дагы, утулсак дагы Кыргызстан үчүн иштейбиз. Бирок утабыз деген ишеничтемин. Пандемия азыркы бийликтин сапатын көргөздү. Мурунку шайлоого салыштырмалуу эл көп сатылбайт деген үмүттөбүз. Жамиля Нурманбетова, Булак Азия Ньюс гезити. Белоруссияда президенттик кайра шайлоонун жаңы датасын аташты. Митингге чыккандардын пикири боюнча Белоруссиянын президентин кайрадан жаңыдан шайлоо 15 сентябрга чейин өтүшү керек. Президенттикке талапкер камакта жаткан Виктор Бабариканын штабынын билдирүүсү боюнча Беларусь оппозициясы өлкөдө 15 сентябрга чейин президенттик шайлоону өткөрмөк болду деп жазды ТАСС 14 августта. Бүт альтернативдүү кандидаттардын катышуусу аркылуу эл аралык уюмдардын байкоочулугу алдында жаңы шайлоо комиссиялары, жаңы Боршайком, видео байкоо, добуштарды ачык саноо менен 15 сентябрга чейин президенттик шайлоо өткөрүү жарыялансын деп айтылат билдирүүдө. Бабариканын үзөңгүлөштөрү Беларусь бийлигин саясий туткундардын баарын токтоосуз эркиндикке чыгаруу жана күч органдарынын тынч демонстрацияга чогулган жарандарга каршы зомбулук көрсөтүүсүн токтотууга чакырды. Акыркы 2 күн катары менен иш таштап жатышкан ишкана, мекеме уюмдардын жумушчулары да дал ушундай эле талапты коюп жатышат. Экспресс газетасынын материалынын негизинде даярдалды. Булак Абал Чекиткейжи. Нурмагомедов: Кетчиден кийин Макгрегор менен кармашууга даярмын. 2 жылдан бери ирландиялык спортчу россиялык мушкерди реванш беттешке чакырып келген. Бирок Хабибтин менеджери ал Конорду атаандаш катары көрбөй турганын айткан болчу. UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов Москвадагы маалымат жыйынында америкалык Джастин Гетчиден кийин ирландиялык Конор Макгрегор менен беттешүүгө даяр экенин жар салды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Белгилей кетсек, Нурмагомедов 24 октябрда Абу-Даби шаарында Гетчи менен күч сынашат. Ал эми Макгрегорду мындан 2 жыл мурун Лас-Вегастагы турнирде уткан. Беттештин аягы ызычуу менен коштолуп, эки тараптын командасы массалык уруш чыгарган. Окуядан кийин Нурмагомедов беттештерден четтетилип, ири көлөмдөгү айыпка жыгылган. Түрдүү ой келет. Хабиб карьерасын жыйынтыктоону ойлогонун моюндады. Гетчиден соң ким менен болсо да кармашканга даярмын. Ал Тониби же Конорбу айырмасы жок.
деген спортчу. 2018 жылдан бери ирландиялык спортчу россиялык мушкерди бир нече ирет реванш беттешке чакырып, UFC президенти Дана Уайт дагы аны уюштурууга кызыктар экенин билдирип келет. Бирок Хабибтин менеджери ал Конорду атаандаш катары көрбөй турганын айткан болчу. Булак Спутник Чекиткейji.